Биз бүгүн тик өйдө же төмөн түшкөн нерселердин кыймылына маселе иштейбиз. Биринчи маселебиз суучул, көрүп турасыңар. Суучул 5 метр жасалма бийиктиктен, бийиктиги 5 метр. 5 метр жасалма бийиктиктен секирип сууга түшкөндө 2 метр ылдый кирген, тереңдикке кирген. Ал сууда кандай ылдамдануу жана канча убакытта сүзгөн дейт. Эми биз берилишин жазып көрөлү. Берилди. H1 барабар 5 метр. H2 барабар 2 метр. Ал эми бул жерден эмнени тапкыла дейт? А сууга киргенден кийинки ылдамдануусун жана канча убакыт сүзгөндүгүн табат экенбиз. Демек, анда биз ылдамдыктын формуласын пайдаланып көрөлү. В барабар тамыр астында 2Ж H1. Биринчи биз сууга киргенге чейинки ылдамдыгын таап алалы. Сууга киргенге чейинки ылдамдыгы, анда ордуна коюп чыгарабыз. Демек 2 жыбыз 10 метр секундта квадрат көбөйтүлгөн H1'ибиз 5 метр. Демек анда бул барабар 10 метр секундта. 10 метр бөлүнгөн секундта. Демек сууга киргенге чейин бала 10 метр секундта ылдамдык менен сууну көздөй багыт алыптыр. Демек анда эми биз бул жерден В квадрат барабар 2Ж H формуласынан Аны табабыз. Аны таап алалы. Демек бул жерден А барабар В квадрат 2H2. Демек ордуна коебуз. Ордуна койсок ылдамдыгыбыз 10 метр секундта квадрат бөлүмүндө 2, экинчи ашыбыз 2 метр, сууга киргенден кийинкиси 2 метр барабар анда 25 метр бөлүнгөн секундта квадрат болот. Демек бала сууга киргенден кийин 25 метр секундта ылдамдануу менен кыймылдайт экен. Анда биз А барабар В бөлүнгөн Т формуласын пайдаланып, мындан Тны табабыз, убактысын табабыз. Т барабар В бөлүнгөн А. Демек ордуна коебуз. Вбыз 10 метр секундта болгон. Вбыз. Демек 10 метр секундта бөлүнгөн Абыз 25 метр секундта квадрат барабар 0,4 секундта болду. Демек балдар 25 суунун ичинде 25 метр секундта квадрат ылдамдануу менен 0,4 секундта сүзүптүр. Демек жообу А барабар 25 метр секундта квадрат, Т барабар 0,4 секундта. Демек эми экинчи маселебизди карап көрөлү. Экинчи маселебиз мындай дейт. Бул мунараны көрүп турасыңар. Баштапкы ылдамдыгы жок нерсени 80 метр бийиктиктен таштап жиберишти дейт. Нерсенин түшүүсүнүн ылдамдыгы кандай дейт. Демек бул H барабар 80 метр экен. Бул мунаранын бийиктиги. Демек анда мунун эмнесин тапкыла дейт? Ылдамдыгын тапкыла дейт. Анда берилишин жазып көрөлү. Берилди.
демек бұл жерде баштапкы ылдамдыгы v нөлөбой барабар нөлгө экен, h барабар 80 метр экен. Демек тапкыла дейт бизге тны т суро жана ылдамдыгы v суро. Демек ылдамдыгын тапкыла дейт. Анда биз формуланын бийиктикти тапкан формуланын h барабар ж т квадрат бөлүнгөн 2 формуласын пайдаланып мындан тны табалы. Демек т барабар мында тамыр астында 2h бөлүнгөн ж. 2h бөлүнгөн ж. Демек мында эми ордуна коюп чыгарып көрөлү. Ордуна койсок 2 ашыбыз болсо 80 метр бөлүмүндө жыбыз 10 метр секундта квадрат. Демек бул барабар 4 секундта. Демек нерсе 80 метр бийиктиктен ылдый карай 4 секундада келип түшөт экен. Эми ошол нерсенин ылдамдыгын таап көрөлү. Анда v барабар h бөлүнгөн т формуласын пайдаланабыз. Демек анда h'ыбыз 80 метр бөлүнгөн тыбыз 4 секундта. Демек анда ал барабар 20 метр секундта ылдамдык менен. Демек ошол 80 метр бийиктиктен нерсе 20 метр секундта ылдамдык менен жерге түшүптүр. Анда жообу тыбыз барабар 4 секундта, v барабар 20 метр секундта. Эми биз үчүнчү маселебизди карап көрөбүз. Үчүнчү маселебиз мындай дейт. Демек баштапкы ылдамдыгы 30 метр секундта ылдамдык менен тигөйдө топту ыргытышкан дейт. Ал кандай жогорку максималдуу бийиктикке көтөрүлөт дейт. Демек бул жерде балдарды көрүп турасыңар балдар. Бала топту өйдө карай ыргытты. Демек ушул кандай бийиктикке ыргытылганын тапкыла дейт. Анда баштапкы ылдамдыгыбыз v барабар 30 метр секунд экен. Ылдамдыгы, баштапкы ылдамдыгы. Демек мындан эмнени тапкыла дейт? H'ты тапкыла дейт. Демек анда биз формуланы пайдаланабыз. Демек h барабар v квадрат бөлүнгөн 2ж. Демек ордуна коебуз. 30 метр секундта квадрат, муну квадратка көтөрөбүз. Бөлүмүндө 2 көбөйтүлгөн 10 метр секундта квадрат барабар. Анда 45 метр. Демек бала топту өйдө карай ыргытканда 45 метр бийиктикке чейин көтөрүлгөн экен. Анда жообу h барабар 45 метр. Демек балдар бүгүн биз нерсени тигөйдө же төмөн түшкөндөгү нерселердин кыймылына маселе чыгарганды үйрөндүк.